ушул кыздарыбыз аалым кыздар, илим алып аткан кыздар өмүр бою олиядай жашап, ушунчалык такыба болуп, бирок ойлорунда ыйман кеткендер болгон. Мен эч качан уккан эмесмин, ыймандуу болуш керек, мындай болуш керек деген сөздөр. Бир карын майды бир кумалак чиритет болуп коомубузга терс таасирин тийгизип жаткан учурларды биз абдан көп байкап жатабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жаштар кимдерден үлгү алат деген берүүнүн уландысын көрүп жатасыздар. Биз жанатан бери ата эне жөнүндө сөз кылып кеттик. Ата эне кичинекейинен баштап балдарын тарбиялайт деп туура, бирок ата энесиз өскөн балдар деле тултура, алардын маселеси кандай болот деген суроо пайда болот. Мен ойлоймун, жеке эле ата энеге тарбияны жүктөп койбош керек. Адам чоңойгондон кийин анын Аллах Таалага акыл берет. Ал өзүнүн акылын иштетип, ойлонуп, мен адептүү болушум керек деп, анан адептүү болуу үчүн башка адамдарды деле издөө керек эмес деп ойлойм. Себеби акылдуу болгусу келген адам ал өзүнөн биринчи башташ керек да. Мен эмнеге ушундай амал кылып атам деп, мен эмнеге ушундай жумуштар жасап атам деп. Мисалы, адам чоңоюп калганда анын адебин оңдоо аябай кыйын болот экен. Ошондуктан мен ойлоймун, азыр мектептерге ушундай бир түшүнүктүү киргизиш керек. Адам ушундай сөз бар эмеспи? Эгер дүйнөнү өзгөрткүң келсең, анда өзүңдөн башта деген. Мектептерге ушундай бир түшүнүктүү киргизиш керек. Сен башкаларды карап жашаба, биринчиден өзүңдөн баштагын деп. Бул важный нерсе эмес да, как бы мен адептүү болушум керек, мага адептүү адам керек, мен андан үлгү алышым керек деп биринчиден өзүнөн башташ керек деп ойлоймун да. Анан ата энеге шылтоолоп койбош керек деп ойлойм. Мен тарбияны көргөн эмесмин, ата энеси өсүп калгам, эмне кылайын деп айтпаш керек деп ойлойм да. Себеби Аллах Таала аны деле караган, ага акыл берген, акылын иштетиш керек деп ойлойм. Аламдын өкүмдары Аллах Таалага мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Негизи бирөөгө үлгү болуш жана бирөөдөн үлгү алыш азыркы убакта өтө кыйын болуп калды. Себеби дегенде ар бир адамдын өзүнүн кемчилиги бар. Ар бир адамды тартайын десең, негизинен ар бир адамдын кемчилиги бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды мынтип өзү ошо адамдан үлгү алганы болот да. Себеби дегенде анын эч кандай кемчилиги жок. Ал ушундай идеалдуу адам болуп жаратылган Аллах тарабынан. Азыр бирдеке болсо эле мектепке күнөөлөйбүз, ооба мектеп деле бир четинен туура эмес кылып аткандыр, бирок мектепте 5-6 саат, көп болсо 5-6 саат убакыт өтөт. Анын калганы эле жарым үйдө болот да. Себеби үйдө деле ата эненин тарбиясына карайт. Эч качан ата энени дагы бир мектепте дагы же башка нерселерди күнөөлөгөнү болбойт. Себеби ар бир адам өзүн оңдош керек. Ар бир адам өзүнүн оңдогонуна укуктуу. Айтып калды азыр мусор ташташат деп. Эгерде ошол мусорду алып коеюн десең, коом эч качан жакшы түшүнгөндөр бардыр, жаман түшүнгөндөр көбүрөөк да. Себеби коом ушунчалык барган сайын бузулуп баратат. Эгерде ошол мусорду алып кое турган болсоң, мына жиндүү болгонбу деп кайра терс жагынан эме кылат да. Бир туруп коркосуң коомду каяка барып атканын, жана аларга кандай жеткизүү азыркы убакта кыйын. Азыр Нуржигит байка ушул жерден коркуш керекпи, эмне кылыш керек? Азыркы жаштар көрсөтпөк, эрлер коркот. Ошондо Мисалы, мен ушуну бүгүн эле бир жерде жооп бердим. Кудай Таала бир пикирди жоопту акылыма салды да, сиз айткандайчы. Мисалы, көп эле адамдарга барып атабыз, силер да катышкыла, ким түкүрүп атса барып бетин айткыла, жумшак тил менен айткыла. Анан бир сөз бар да, бирөөнүн адебин оңдойм деп, өзүңдүн адебиңди бузуп алба деп. Кээде бир ачуу калтырып ийсе, ошого теңелип катуу сөз айтып урушуп кетсең, сен адебиңди бузуп аласың. Анын зыяны көбүрөөк. Бирок сөз айтыш керек. Эмнеге айтып атам? Көпчүлүгү айтсаң жаман көрөт, эмне деп ойлойт. Ошон үчүн оңолбой атабыз. Кош көңүл. Анткени айткан ооз жаман дейт, бирок эртең бүрсүң сизге ыраазы болот. Азыр ачууланганы менен. Бул мындай эле да. Мисалы, 1941-жылы фашисттик Германия Советтер Союзуна басып кирди. Ошондо Советтер Союзунун жокерлери айтса болот эле да, тос чыкпай эле коелу, бар ат таштайт депчи. Мындай согушпай эле койбойлубу, танкалар көп экен, тебелеп кетет, андан көрө эле туруп берелиби? Анда тебелеп баарыбызды кул кылмак да. Ошон үчүн жаман көрсө дагы айтыш керек. Бул жерде мына сиздер муну билбесеңиздер ким билет? Адамга жагыш кыйын, бирок сиздердин ошол амалыңыздар жаратканга жагат. Ниетиңиздерде бир гана тилек болсун. Рия эмес, айткандай, өрнөк болоюн, анан жаратканга жагайын, мекенге кызмат кылайын деген. Рахмат.
азыр тарбия жөнүндө дагы сөз болду. Тарбияны негизинен ата эне ооба албетте ата эне тарбиялаш керек, бирок ошол учурда эле ата эне актаганы дагы меме да. Мисалы орусча сүйлөп же кыргызча же орусча эмес, анан айтышат, неге кызың мындай же неге балаң мындай десе, орусчалыш да кызым деп ушинтип бактап кетет да. Негизи андай болот. Ооба албетте тил дагы үйрөнүш керек. Азыр тил маселеге кетип калдык. Тил дагы үйрөнүш керек, бирок ошол эле учурда үйдө дагы кыргыздын өзүнүн тилин үйрөнүү укуктуу ар бир кыргызга. Индира айым, сиз эмне деген пикир айтат элеңиз? Негизи эле сиз ушундай көп адамдар айтышат да, бул жакта ошол жолчанда кирип калат, жакшы анан периштеде көрөбүз, кармап көрсө болобу, кандай деп калышат. Анан ошол сиз кандай ойлойсуз? Бүгүн биринчи жолу келип атпайсызбы? Эшигин көрүп төрүнөт дейт кыргызда. Албетте, негизи кыз деген өзү аябай жакшы нерсе болот эмеспи? Кыз деген эне, кыз деген жар, кыз деген жакшы нерсенин бири болот экен. Мен азыр өзүм да аябай жаман сезип отурам. Ушунча кыздын баары жолуп салынып отурат, мен жолуп жок отурам. Мен да жолугуш Анан кийин ошон үчүн сиз туура айтасыз. Периштелер мына бүгүн ушул жерде жалаң кыргыздын жүрөгү таза, пейили таза, дили таза, дини таза, эртеңки коомдун жаратуучулары, жакшы инсандар чогулуп отурат. Мен кыздарга ийгилик каалайм. Мына окуу жайдын жетекчилиги болуп турган экен. Эртеңки мына Имам фондунун төрагасы отурат дейт. Эртеңки жана бүгүнкү коомубуздун жакшыртуучулары, жакшылыкты жар салуучулары, ийгиликти таратуучулары, мына ушул инсандар, сиздер окутуп чыккан инсандар. Ошон үчүн мен сиздерге ийгилик каалайм. Рахмат. Ассаламу алейкум агайлар, эжейлер жана студенттер. Эми жаштар кимдерден үлгү алат деген нерседе эки нерсеге токтолгум келет. Жаштар өзү кимдерден үлгү алыш керек эле. Бирок азыркы учурда кимдерден үлгү алып жатат да. Бирок бул эки нерседе биздин жашоодо сөз көп, баарыбыз акылдуубуз, баарыбыз көп нерсени айтабыз, бирок иш жүзүнө келгенде биз иш аракетти көрбөйбүз. Көп учурда көрбөйбүз, бирок көрбөйбүз деп да айта албайбыз, бирок бар да, аз деп айта алам. Анан ошол сөз иш аракет бизде мисалы сөз менен айтканда сөз менен айтылып, бирок иш аракетте кылынбай келет, бирок сөз менен көп айтылбайт, бирок иш аракетте ал жаштар ошол нерселерден үлгү алып келишет. Эгерде айта турган болсок, өзгөчө диний чөйрөдө биз отурабыз, баардыгы диний чөйрө студенттери баары айтышат, биз пайгамбарыбыздан үлгү алышыбыз керек. Ал эч бир кемчиликсиз зат да, бир гана ошол адамдан үлгү алышыбыз керек. Бирок биз канчалык деңгээлде ал адамдан үлгү алып жатабыз, кеп ошондо. Биз ал адамдан канткенде биз толук үлгү алабыз да, биз ошол нерсеге биринчи өзүбүздү даярдап алышыбыз керек. Мен айта алам, пайгамбарыбыздан болбоду дегенде бир 30 же 40% гана үлгү алыштары мүмкүн, жашоодо колдонушу мүмкүн да ал нерсени. Бирок кошулам эжеге, азыркы учурда эне медресе, эгер эне деген мектеп оңолсо, анда коом оңолот. Сөздөр бекеринен айтылып калбайт, жашообуздагы сөздөр. Ошондуктан чындыгында азыркы жаштардын, айрыкча бул жакта кыздар отурабыз, эгерде кимден үлгү алып жатат деген тема жооп бере турган болсом, азыркы жаштар биз сөзсүз энеден үлгү алабыз. Себеби мен жакында гана өзүм жашоомдо болду. Мен ушундай жашоодо же мындай сөзсүз адам бир убакта жалкоолонот да. Ушундай жалкоолонуп ишке табитим тартпай калганда апам чалды. Кызым, мен азыр эртең менен таң атып, мен намаздан кийин гүлдөрүмдү оттоп да, бакчамды неме кылмай. Апам ушундай иш кыласа мен эмнеге укташым керек, эмнеге жатышым керек да. Ишке барбайм деген кыз турду, гүлдөрүмдү мен дагы ошол күнү гүлдөрдү оттодум да, ишке кеттим да. Ошол баягы илгеркилеримде амал кылчу экен да. Эми азыркы жаштарыбыз тилекке каршы, канчалык пайыз эманын Кудай билет. Балким ошол оорудан чыгыш үчүн эмне кылабыз? Оюмду толук айтып алсам болот, устаз. Ошондой анан биз көп учурда анан мындай үлгүлүү адамдардан үлгү алабыз. Мисалы мен баягы адамды алдынан мактаба дейт, бирок айтып койгон жакшы, Нуржигит агайдын чындыгында мен көп үлгү алам десем болот. Бир жолу эсимде, Сарсеп кезинде маек бергенде мен ошол сөзүн ар дайым жашоомдо колдоном. Мен күн менен тосо албайм, мен күндү тосо алганды абдан каалайм да.
ошол нерсесин жашоодо колдонуп келем. Анан бизге үлгү болуучу адамдар көп, бирок ошол адамдар кандай болуу керек? Ал адамдар сөзү менен иши дал келиш керек деп айтар элем. Анан сөз эле адамдарга карай бербей, бардыгын оюна кошулам. Ар бир адам өзүн өзгөртүү керек. Бирок өзүн өзгөртүүдө эмне кылуу керек дегенде китепке окуу керек. Айтканы бар, кээ бир нерсени адамдан таппаган нерсеңди китептен таап алышың бул толук мүмкүн да. Ошондуктан өзүн өзгөртүү керек. Аракеттен адат, адаттан мүнөз, мүнөздөн тагдыр жаралат деп айткым келет. Нуржигит байкеде бир жетпей болсо Кыргызстан тез эле оңолот эле. Мындай жакшы. Ассалам алейкум. Жана эле жолукчандарды периштедей көрөбүз деп айтып кеттиңиздер. Рахмат. Анын жакшы жактары деле бар, жаман жактары деле бар. Жаман жактары кандай дегенде, мисалы, башка адамдар жолукчандарды периштедей көрүп, аларды эч бир ката аткарбайт, ошондой деп билип алышат да. Бирок унутпаңыздар деп айтат элем, жолукчандар деле адам. Адам деген сөз бул ката кетирүүчү деген сөздөн чыгат. Жана дагы айтып кетчү нерсем, мейли адам мусулман болсун, мусулман болбосун, бирок анда адам кайсыл каталар кетириши мүмкүн мындай? Ошолорчу. Көчөдө, мисалы, көчөдө магазинге чыгып койсоң деле же скамейкада отурсаң деле жаман көрүнөсүң да. Бул жолукчандар кечинде эмнеге басып калышкан деп жаман көрүшөт да. Ал туура эмес, жолукчандар деле адам, балким болот басса, балким таза аба менен дем алгысы келгендир деп ойлойм да. Анан аны жолукчанды эле периштедей көкөлөтүп албоо керек, анын адам экенин унутпоо керек. Адам мейли мусулман болсун, мусулман болбосун, анда адамгерчиликтүү деген сыпаты болот. Орусча айтканда человечность деп коет. Аны человечностьты сакташ керек деп ойлоймун да. Мисалы, көчөгө түкүрбөө, жаныбарларга жакшылыкты кылуу. Эжеке, сиз эч убакта өзүңүздү ыңгайсыз сезбеңиз. Сиз бул жакка келгениңиз биз үчүн чоң бакыт да. Анан айтчу нерсе, негизи адамда келгенди бакыт сезип атат. Ошондуктан эч мындай Индирай мындай буюрса келечекте баардыгы жакшы болот деген сөз, ошондой үмүттөмүн иншаллах. Анткени ушу келип берип эле ушу мындай босогон эшикти атташып эле чоң бакыт деп ойлойм да. Анан негизи мен оюм, жеке өзүм пикирим, бирок көптү да угуп калам да. Адамда негизи 10 сыпат болот дейт да. 10 сыпаттын 9-у абдан жакшы сыпаттар болот дейт да. Баягы акылдуулук, мындай жетишкендүүлүк, аябай жакшы сыпаттар болот дейт. Анан кийин ошондо бир эле сыпаты 9-дан 10-чусу бир эле сыпаты жаман сыпат болот дейт. Ар ким ар кандай. Ошондо адамдын айтат да, ошо бир адамды үлгүгө катар көрүп жүрөт. Ошондо бир адамдан 19 сыпатын жаап, жакшы сыпаттарын жаап коюп, бир эле сыпатын көрүп калса, анда ал 9 сыпатын жууп салган болот дейт да, жакшы сыпаттарын жокко чыгарган болуп калат дейт да. Эми ошондо ар бир адам кемчиликтүү, мисалы, ошо 9 сыпат, жакшы сыпаттарын алып эме кылса, мындай жашоосуна үлгү кылса, ошо өзгөрүп мындай өзүнө үлгү алат дейм да. Анткени бир сыпаты менен эле 9 сыпатын жууп салып атат да бу жердечи. Ошону мен ошону айткым келет да, өзү жеке пикирим. Анан дагы айта кетчү нерсем, мурда биз кичекейбизде жакшы мультиктер көрчүк да, аябай үлгүлүү мультиктер көрчүк. Баягы Умувальник, анан Кайгерд, ошондой сыяктуу, жана Антошка, ошондой сыяктуу мультиктер көрчүк да. Анан ошондо дагы бизге чеги менен болчу. Мынчага чейин көрөсүңөр, мынчадан кийин сабакат карасаңар депчи. Азыр чын айткандай эч кандай чек жок да. Анан кийин каалаганын көрө берет. Каалаганын көрүшө берет да. Жана айткандай ыйлабасын, тынч турсун деген ойдо эле да. Азыр болсо мындай балдарга ыйлабасын, алаксысын, тилин өздөштүрсүн дегенде дагы жакшы мультиктер жок да. Балким мен жакшылар менен көрбөй калган чыгармын, бирок баягы агрессивный болгон ушундай эле эмелер да. Уруш талашты үйрөткөн, урушкан, эң өзүн кыйын сездирген эмелер да. Анан ушу мен кичекейбизде ошол жана 12 месяц ошол мультиктерди сонун болчу да, үч көздүккө жана эмелергечи. Бирок азыр мындай үлгүлүү турган эмелер жок деп ойлойм да. Мен айтам, бул жерде айтылгандар бүт баары жакшы, эң сонун пикирлер, бирок мен мындай пикир кошкум келет. Биз деге мусулманбыз, бирок кыргызбыз да. Кыргыз болгондо дагы кыргыздарда ушундай бир кыйын аялдар чыккан, биз алардан деле үлгү алганга болот. Мен мисалы эң бир үлгү алганым бул Курманжан Датка энебиз. Ал Курманжан Датка энебиз эч качан башынан элечегин түшүргөн эмес. Аял болгону менен ошончо бир күйөөсү кийин каза болуп калса деле бир элди башкарган, ошончо бир балдарын эң бир сонун деңгээлде тарбиялаган. Анын деле биз эстен чыгарбашыбыз керек. Андан кийинки канчалаган эже апаларыбыз бар, эң бир кыйын деген апалар, алар деле бүт ошол кыргыздарга кыздарына тарбияланып берип келген. Апаларыбыз деле аябай бизге жакшы тарбияны бергенге аракет кылат. Бирок ошол кыргыздардын дагы ошол чыккан кыйын кыздарынын дагы мындай
четте калтырбаш керек. Ооба, мусулманбыз, бирок ошол пайгамбарыбыздан үлгү алабыз, эжелерибизди дагы четте калтырбашыбыз керек го деп айта алам. Анан азыр коомдо дагы бир ушундай маселе бар да, урматтуу, биз каалайбызбы, каалабайбызбы, эми мындай динди түшүнгөндөр азыраак, ал менен жашагандар азыраак, амал кылган азыраак. Анан анын ичинде жоолук маселеси, анан ошол кээде улуумун же болбосо мындай башкача көз карашта жүргөн жарандарыбыз бар да, анан ошолор мындай жолту көрүп кээде жерип калышат го. Анан ошондой учурларда силер эмне кыласыңар, кантип жооп бересиңер, кантип мындай аларды мындай жумшартып же түшүндүрүп бересиңер, кандай кыласыңар? Мындай абага точно кабыл элекмин, бирок кабылгандарды уккам, мен аракет кылам ал нерсеге жеткирбегенге да. Эгерде ошол нерсеге жетип калсак дагы биз өзүбүздүн мусулман экенибиздин адеп ахылактуулугубузду көрсөтүп, алардын кайра ошол айткан сөздөрүнө кайра өздөрү булар мындай турбайбы, бул сөзүмдү бекер эле айткан турбаймынбы деген нерсеге жеткиргенге аракет кылабыз го дейм да. Бүт жерде адам өзүнү толтуруп, качан адам өзүн толтурганда башка айланасындагы адамдарга жакшылыгын жеткире алат дегендей, биз өзүбүздү дайыма толтурганга аракет кылабыз жана ошол жакшылыгыбыз менен мындай ошондой жаман абалдардан чыгып кеткенге аракет кылабыз го дейм. Султан агай, келиңиз. Сиздердин окуу жай башка окуу жайларга эмнеси менен үлгү болуп бере алат? Же болбосо устаздар, окутуучулар башка окутуучулардан эмнеси менен үлгү же өрнөк алса болот? Чоң рахмат. Биздин эми башка адамдарга, биздин башка окуу жайларга болгон эң негизги адеп ахлагыбыз ушул. Биз эми бул жерде пайгамбарыбыздын өмүр таржымалын окуп, ошону таанып, ошого жакын болуу менен алек болуп өтүп кетебиз да. Ошонун кичине болсо дагы айткан сөздөрүнө амал кылып жашасак коомчулукта, биздин элге болгон пайдабыз ошол деп ойлойм. Келечекте энелер отурат бул жерде. Мен бүгүн аябай сүйүнүп атам, кыздарыбыздан ошондой жоопторду угуп, Алла ыраазы болсун. Биздин ошол негизги коомчулукка, биз кээде азчылык болуп калабыз да, чөйрөгө коомчулукка аралашып чыкканда бирге 10 киши туш келип калат да, кээде ошондой. Биз могул жерден көп болуп отурган менен сыртка чыкканда коомчулукта кээде аз болуп калабыз. Ошол коомдун таасири өтө күчтүү. Ошолор менен ошол 1 кишиге 10 киши болуп күрөшүш керек болуп калат. Ошондой кездерде дагы ушундай туруктуулук менен, салаваттуулук менен, ушундай адеп ахлак менен өздөрүн көрсөтө алса, Кудай буйрса, биздин ошол эң чоң жеңишибиз, ийгилигибиз, максатыбыз ошол болот деп ойлойм. Рахмат. Жаштарды угаланда. Ассаламу алейкум, бисмиллахир-рахманир-рахим. Мен бүгүн ушул темага боюнча сүйлөгүм келип турат. Ушу жаштар азыркы күндө кимден үлгү алат дегенде. Мен өзүм негизи ошо Куранда тастыкталгандай, Аллах Таала айтат, ошо сен эң жакшы кулк мүнөздүн ээсисиң депчи. Ошон үчүн мен пайгамбарыбыздан гана үлгү алганга аракет кылам. Анын бардык ушу жашоосуна амал кылууга аракет кылам. Анан муну негизи ошо Куранда тастыкталган жана адамдар дагы Америкада негизи окумуштуулар эме кылгандай да, жанагы тарыхта өткөн идеалдуу адамдарды чогултуп, алардын жашоо таржымалын кылып жана компьютерга программаны киргизген дейт да, эң идеалдуу адамды изилдеп чыксын дегенде, ошондо пайгамбарыбызды 3 жолу көргөзгөн дейт да, идеалдуу ушул бул жашоодогу идеалдуу адам деп пайгамбарыбызды көргөзгөн дейт да. Ошондуктан мен азыр только пайгамбарыбызды гана мындай идеал тутам да өзүм азыркы күндө. Анан азыркы кийинки айта турган негизи эми ушул негизи маселени башкаларга үлгү болуу үчүн ушуну кантип мисалы жыйынтык чыгарабыз деген ойдо менин оюм негизи ушул азыр бул жакта көбүнчө эжелер, сиңдилер отурат. Мен айтмакчымын, негизи пайгамбарыбыздын хадисинде да бар. Ушул коомду дейт басып алгыңар келсе, ошонун мындай аялдары мындай алсыз болсо дейт да, ошол аялдарын мындай эме кылгыла дейт да, ошону мындай ошол жагынан мындай ошол алсыз жагынан кармагыла дейт да. Ошондуктан мындай ошол президентти деле, ошол мисалы устазды, ошол эле мисалы башка мен деген адамдарды ошол эне тарбиялайт да. Ошондуктан биз негизи ички ошо эне болгондон кийин биз үлгү болушубуз керек, биз ошол амалдарды кылышыбыз керек, биз ошол башка ошондой адамдарды тарбиялай турган, коомду оңой турган адамдарды биз тарбиялашыбыз керек деген ойдомун да. Силер жанагы терметип аткан бешик дүйнө жүзүн терметкен, имандуу, пайгамбардан өрнөк алган жигиттер, уулар чыгат деген ой. Анда Индир айым, жыйынтыктап берсеңиз. Эми эртеден бери жакшы сөздөр айтылды, жакшы кептер айтылды. Албетте ислам дини бизге эмне берет?
бизге эң негизгиси жүрөгүбүзгө ыйман берет, жашообузга акыл берет экен. Мен жогоруда айтып өттүм го, адамды 3 нерсе бийиктикке, ийгиликке жетелейт. Бул күлүп турган көз, беришен кол жана Кудайдан корккон жүрөк. Ушул 3 нерсе болсо адам бардык ырыскы, бийиктиктерге, жакшылыктарга жетип, дагы бир жолу ушул окуу жайдын жетекчилигине кайрылат элем. Динди таратуучу, жакшылыкты таратуучу, бир коомубузга жакшы нерсени тарата турган эртеңки Кыргызстандын келечеги сиздерсиздер. Анткени өлкөбүздө жалгыз окуу жай ушул Ислам университети ушул иш менен алектенип отурат. Мен ар бириңиздерге ийгилик каалайм, бактылуулук каалайм. Ушул ыйман сабагы, дин сабактары билим берүү стандарттарына ылайык болуп, биз дагы сунуш киргизүүгө аракеттенип жатабыз. Анткени биздин да республика боюнча 110 кесиптик окуу жайыбыз бар. Ошолордун арасында өзүңүздөр көрдүңүздөр, жакында эле чоң-чоң терроризмдер болду, экстремизмдер болду. Ушунун бардыгы эмненин кесепети? Балдарга ошол илим билимдин жетишсиздиги, балдарга ошол билим жаатында алган илимдин жетишсиздигинен ушул кесепеттер келип чыкты. Ошондуктан бардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Темирлан мырза, сизге ыраазычылык билдирем. Дайым жашоодо коомубузга керек боло турган мына жаштар азыр мөмө да эртең бышып жетилип, мамлекетибиздин тамыр жайып бир колго ала турган инсандар ушулар. Дайым жакшы иш-чараларды өткөрүп келесиздер. Сиздерге окууларыңыздарга, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайм. Сиздин жана биздин алдыда буйруса чоң милдеттер турат. Эне болуудан баштап эртеңки мамлекетке кызмат кыла турган, уулдарды тарбиялай турган алдыда чоң милдеттер турат. Ушул милдеттерди татыктуу жүзөгө ашырып, эртеңки гүлдөгөн мамлекетке айлантышыбызга мен чын жүрөгүмдөн тилектешмин. Чакырганда бул жака мен аябай чочугам, жакшылыкты кошунам, кошуналар жакшы айтты, мен ошолорго кошулам деп. Бир нерсе, адамга мамиле дуалга тобор кыткан сыяктуу да. Мисалы аялыңа тамак пыштыбы десең, карайсыз турат го деп айтат туурабы? Тамак пыштыбы десең, азыр даярдап коем дейт. Топту дуалга катуу койсоң, өзүңө катуу келет. Акырын койсоң, акырын келет. Бирок өтө эле акырын күлүтүп койсоң, дуалга да жетпей калат да. Ошон үчүн жашоонун мыйзамы ошондой. Жылмай боюнча жакшы айтты. Бир лөлү бир тууганыбыз садага бериң деп отурса, бир студент келип алып алдына отуруп күлөтмүш мынтип эле. Анан не балам, нары барчы? Тоскоол утасың десе, сиз садага сурадыңыз, мен студенттин акчам жок, бирок жылмайбы да садага деген экен. Анан бүгүн мен 2 сигарет алып ыргыттым. Туура айтып атат, сөз менен эмес иш менен депчи. Уялдырган жакшы да. Анан жумшактык. Ар бир нерсени жумшактык менен кылган жакшы экен. Мисалы бир акылман өлүп баратканда шакирттер сурайт экен да. Бизге акыркы кеңешиңизди айтыңыз десе, оозун ачып туруп тилин көрсөтүп коюптур. Анан аябай таң калып турду. Анан акыры эмне болсо дем сырын билип калалы, өлүп барса да сурап калалы. Эмнеге тилин көрсөттү десе айткан экен. Тилим калды, тишим жок. Тишим катуу болчу, тилим жумшак, жумшактык дайыма катуулукту жеңет деп. Анын эң аягында айтарым, аягынан мурда. Жакшы сөз жан эритет дейт, ошо жакшы сөз менен айтыш керек экен да. Мисалы, жана Ашфар Мауллян деген агайыбыз бир илимий китеп чыккан эмеспи? Адамдын клеткасы адамдан буйрук күтөт экен. Эгерде жакшы сүйлөсөң, структура ошого жараша иштеп, иммунитет көтөрүлөт экен, маанай көтөрүлөт экен. Эгерде жаман сүйлөсөң, ошого жараша. Ошон үчүн коом бузулду, начарлап баратабыз дегенди айтпагыла. Жаман дей берсең, жакшыны жаман кыласың, жакшы дей берсең, жаманды жакшы кыласың. Өзгөчө күйөөгө тийгенде күйөөңөрдү көп урушсаңар, жер кылып таштайсыңар. Акырын дүйнө жамандаса да силер мактап койсоңор, күйөөңөр асманга чыгып кетет. Эгерде дүйнө көтөрүп турса да силер жамандасаңар, жаман сүйлөп койсоңор, эр болбой калат. Ошол маселе бар. Анан дагы бир ойду айткым келип атат. Мен бул жерге жазып алдым эле. Анан тең салмактуулук деген бар. Альвасатия, туура ортолук. Көбүнчө өзүңөрдүн укуңарды билесиңер, бирок башкалардын милдеттерин кошуп бериш керек. Мен аялыма көп хадис окуп берем. Ошо хадистин арасынан бирөөнү постоянно эстеп калат, калган унутуп калат. Кайсыл хадис дебейсизби? Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам аялдарга жумшак мамиле кыл деп айткан экен деген. Ошон үчүн башкалардын милдетин да билели. Кудай буйруса, бирөөгө пайдабыз тийсин, пайдабыз тийбесе, зыяныбыз тийбесин жок дегенде. Бирөө тууралуу жакшы пикирде бололу, жакшы пикирде болсок, жок дегенде жаман пикирде болбойлу. Бирөөнүн көңүлүн көтөрөлү. Көңүлүн көтөрбөсөк, жок дегенде көңүлүн чөгөрбөйлү. Ошондо коомубузда биримдик болот, ынтымак болот. Сиздерге чоң рахмат. Аллах ыраазы болсун деп. Жакшы сөздөр айтылды, айта берсек дагы жакшы сөздөр кете берет. Мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир хадиси бар, ошо менен жыйынтыктайын сөзүмдү. Силердин дейт,
коомдо жаштардын эң жакшылары өзүнүн улууларга окшоткондор дейт да. Ал эми аксакалдардын эң жамандары өзүнүн жаштарга окшоткондор дейт. Биз ар дайым өзүбүздү улууларга окшото берели. Мындан коркуштун кереги жок. Ой, мен жашы эле 18де туруп 40 жаштагы адамды турат не кылам деген ойго барбайлы да. Биз ошондой улуу өзүбүздү оор басырыктуу, талим тарбиялуу, ар дайым жакшы чоңдордон үлгү ала берели. Ал эми чоңдорубуз, ошол улга жаш өткөндөр, Алла Таала өздөрү аларга ошол өзүнүн возрастына жараша дагы адептүү, дагы акылактуу адамдар болуусун Алла Таала аларга насип кылсын. Ошол биз эң негизги ала турган үлгүбүз ошол пайгамбарыбыз калтырып кеткен сүннөтү, ошого бекем тутунуп, андан кийин андан сырткары ушуга чейин жашап өткөн канчалаган аалым устаттарыбыз бар, жакшы адамдарыбыз бар. Арабызда айтып жүргөн кеп кеңеши менен жакшы устаздарыбыз, алымдарыбыз бар. Ошолор менен жакшы амал кылсак, Кудай буйрса, элибиз жакшылыкка гана бара берет деп ишенебиз. Рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Андыктан биз аталган Кыргызстан Ислам университетинин жаштарынан жана окутуучуларынан жана жетекчилигинен үлгү алып, башка окуу жайлардагы ушул жаштарыбыздан үлгү алса деген ойдобуз. Эки адам урушса, акылдуусу күнөөлүү болот дейт. Андыктан данышмандардан да үлгү алалы, аалымдардан да үлгү алсак, бул ашыкча болбос. Беш барсты бекем кармоо милдетибиз, пайгамбар Мухаммадтын үммөтүбүз. Урматтуу улуу кичүү замандаштар, жүрөктү ыйман менен гүлдөтүңүз. Кийинки оодон амандашканча, ассаламу алейкум.